Мына урматтуу достор, Баткен шаарынан дагы эркектер ушу Аксайга жөнөп атышат. Сиздер Аксайгабы? Аксайгабы? Баткенден, а? Кызыл машина чыккыла, кызылга. Бужум. Бардыгы? Хорошо. Мына достор, ушу Баткенден Баткен районундагы Аксай айыл аймагына жөнөп жатышат. Унаалар менен. Kettige, başınlar kettige. Size turupturumuzdan azı. Азыр канча машина кетти Аксайга? Көп кетти. Миңдей бала. Ушерге топтолуп атасыздар бардыгыңыздар. Жерден кетпай бар, топталмайын жоқ. Толгон машина эле кетип атабы? Утуру толгон машина кетип атат да эмеген. Топташкан Аксайгач. Утуруп толтуруп. Дагы балдар кетти, топ койду, чогула кетти. Ооба, албетте. Азыр көп адам кетти деп атат. Мен азыр эле келдим. Машинамеш азыр сообщение келген группага. Аксай менен Көкаш элин аттырышты. Мекеншил патрот балдар мына ошо өзүнүн маала, Саймана, Бужум, Баткен, Утиз. Ошого жардам ойноо, баары иш болсо жардам берет. Бели жер үчүн, Бели жер үчүн, мекени коргош үчүн. Бизге эң кымбат бизге жер да. Үйүк жер. Мекенибиз Баткен Азаматсыздар, эсен аман жакшы барып келиңиздер, э? Келгенде мына машина чыгарылды, кызыл машина. Мына ак машина. Мына урматтуу достор. Азыр Баткен шаарындагы Баткендин өкүлчүлүктүн алдында асында Баткен шаары, Ыртыз, Бужум, ушу район шаарлардан элдер ушу Аксайга карап эл жер үчүн кетип атышат патриоттулук сезим менен. Ал эми өкүлчүлүктүн маалыматына караганда, учурда Баткен районунун акиминин атайын буйругунун негизинде 3 айыл өкмөткө өзгөчө абал жарыяланды. Ошондой эле мектептерде билим берүү токтотулуп, эвакуацияга даярдап атышат, элдерди эвакуация кылганга.